Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Как обрести душевное спокойствие? Канткенде инсандын жан дүйнөсү тынч болот. Эми чындап эле карап көрсөк, бул тынчы жок, ызы чуу дүйнөдө кыжаалатчылыктар, чөгүп санаркоо, депрессиялар көп. Анткени инсан деген убактысынын көбүн көрө окат деп, ырыскы табам деп, жашоо үчүн күрөшүп, нан оокатка, квартирага төлөгөнгө акча тыйын табам, уул кызды багам, өстүрөм деп жанталаша берип, За квартиру, детей возрастить и так далее, да? Поэтому эта жизнь как бы в стрессе. ушунун баарына түтүп жашоо кээде татаалдай сезилет. Бул жашоонун баары эле стресске жык толгонсуп, анан ошондон эс алгыбыз, жан дүйнөнү тынчтандыргыбыз келет. Убактылуу болсо дагы көңүл ачуулардын түр-түрүн таап, мисалы тоого чыгып, табигатка суктанабыз. Ал деле көңүлдү тынчтантып, эс алдырат албетте. Бирок канткен менен руханий тынчылык болуш үчүн жүрөк тынч болуш керек. Жүрөктөр кантип тынчтанат? Куранда буга карата бир рецепт бар. Аллах субханаху ва тааля Куранда Аллахтын атын эстөө менен жүрөктөр тынчтанат деген. Вспоминанием имени Господа успокаиваются сердца. То есть, когда мы упоминаем имя Господа, когда мы Башкача айтканда, бир кыйын, оор күнгө кабылганда, адегенде аны жоюуга карата болгон аракеттерди, чараларды жасап туруп, биз сөзсүз Аллахтын ысмын атасак, Аллах субханаху ва тааланы эстесек, Аллахка таянган болсок, ошондо Аллах субханаху ва таала жүрөгүбүзгө тынчтык берет. Бирок ал тынчтануу канткенде биздин жүрөктөрүбүзгө жетет. Эми биринчи кезекте альхамдулиллах биз баарыбыз мусулманбыз. Бирок чынын айтканда биздин тутуп жүргөн динибиз, анын түпкү мааниси жүрөгүбүздүн тереңине жете бербейт. Анткени ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах деген жүрөктүн ачкычынын мааниси аябай терең. Анткени бул ачкыч менен ушул дүйнөнүн максатын, маанисин ача алабыз. Бул жашоонун түпкү маанисин тереңден түшүнгөн болсок, ошондо жүрөгүбүз жайланып тынчтанат. Когда мы говорим ля иляха иллаллах, мы должны не просто произносить. Биринчиден биз ла илаха иллаллах дегенде аны курлай эле оозеки айтып тим болбой, бүтүндөй жүрөгүбүз менен бул айтылган сөздөрдүн маанисин тереңден түшүнүп, бу дүйнө жүзүндө, ааламда Аллахтан башка Кудай жоктугун чындап, аңдап, сезип туюшубуз керек. Аллахтан башка Кудай десек эле бир гана кандайдыр бир буюмдардан, таштардан, жыгачтардан жасалган идолдарды, кресттерди, адашуучулар Кудай иретинде сыйынган буюм тайымдарды гана түшүнүп албастан, эң ириде акчаны, байлыкты Кудай кылып албоо, мансап, кызмат, карьераны Кудайда көрүп албоо, же бир денени жыргаткан рахаттанууларды, көңүл ачууларды Кудайдай кылып улуктап албоо деген түшүнүк болуш керек. Бул жашоонун негизги максаты деп мына ушул сыяктуу нерселерди түшүнүп албоо керек. Аларды Кудайдан артык жакшы көрүп, ошолорду туура деп эсептеп адашпаш керек. Если мы спросим любого молодого человека, что он понимает под понятием счастья, Жаш жигиттерден же жаш кыздардан бактылуулук деген эмне деп суроо салсак, алардын көпчүлүгү бул өмүрдү бактылуу жашап өтүү, мисалы акчам мол болсо, жакшы бир жумушум болсо, өзүмө таандык үйүм, батирим, квартирам болсо, кесибим болсо, машинем болсо, жана башка ушул сыяктуу нерселерим болсо деп айтса керек. Бирок чынында эле ушул нерселер жашоонун негизги маанисиби? Ушул нерселер бактылуулукпу? Мен ушинтип эсептеп алгандардын оюн адашуу дээр элем. Биринчиден, жогоруда санап өткөн оокаттары, мүлктөрү барлардын баары эле бактылуу болот деш туура эмес. Экинчиден, андай бактылуулуктардын чеги, бүтөр мөөнөтү бар. что значит ваш смысл жизни? Неужто мы появляемся на этот свет? Бирок инсан эмне максат менен жашайт? Анын өмүрүнүн мааниси эмне?
ушу кантип эле биз бу дүйнө жүзүнө сонун бир комфорттуу үй, квартиралуу болуш үчүн, үй бүлө куруш үчүн жана башка ушул сыяктуу утурумдук максаттар үчүн эле төрөлөбүз. Жок, биздин жашообуздагы түпкү максат кыйла бир бийик, жогору. Мына ушул ла илаха иллаллах деген келменин түпкү маанисин чындап түшүнүп, Аллахтан башка нерселердин бүт бардыгын арткы орунга таштай турган болсок, ошондо жашоонун чыныгы маанисин билип, жүрөктөрүбүздө чыныгы тынчтык, бейпилдик орун алат. Анткени Аллахты эстеп, зикирлөө менен жүрөктөрүбүз жай алат. Бул жашоодо жараткан Аллахтан башканын баары өтөр кетер экенин түшүнгөндө, биздин ар бирибиз өлүм дамын эртеби, кечпи татып Аллахтын астына барарыбызды билгенде, ар бирибиз мына меники деп жакшы көргөн нерселерибиздин баарын таштап кетерибизди. Мисалы, ата-эне, уул, кыз, бир тууган жакындарыбызды, сүйгөн бир жумушубузду бүт баарынан кол жууй турган күн келерин түшүнсөк, ошондо оюбузга бир Аллахтан башка эч нерсе эске келбейт. Ошондо жүрөктөр тынчтанат. Албетте, бул убактылуу дүйнөдөгү жыргалчылыктарга, дүйнө, мүлк, комфортторго албетте аракеттенип, жакшы жашоого аракеттенишибиз керек. Мыкты билим алганга, эптеп-септеп кембагал жашоо кечирбестен бай болгонго умтулуш керек. Үйлөнүп, турмушка чыгып, сонун бактылуу үй бүлө түптөгөнгө аракетти кылыш керек. Жана башка ушул сыяктуу дүйнө жыргалчылыгына байланышкан аракеттер нормалдуу эле көрүнүш. Но это все должно быть всего лишь инструмент. Бирок ушулардын бүт баары Аллахтын ыраазылыгын табыш үчүн болгон ортодогу бир курал, инструмент гана болууга тийиш. Биздин бул өмүрдөгү негизги максатыбыз ушул дүйнөнүн бакытын кубалоо эмес, негизги мүдө максат жараткандын ыраазылыгына ээ болуу. Тагыраак айтканда, Аллах субханаху ва тааля бизден ыраазы болгудай болсун. Аллахка жакын болуу менен биз руханий тынчтыкка, бейпилдикке бөлөнөбүз. Бай болууну кааласак, эптеп эле көп акча таап, ал көп акчаны көңүл ачуу, рахаттанууларга сарптоо максатында гана, тагыраак айтканда, физикалык же рухий напсибизди, керектөөбүздү канааттандырыш үчүн эле бай болууну эңсегенибиз туура эмес. Биз байлыкты, көп акчаны Аллахтын ыраазылыгы үчүн иштетиш үчүн, муктаждарга жардам берүү үчүн, жакырчылык менен күрөшүү үчүн, кыйналган адамдардын жашоосун жеңилдетүү үчүн, жетимдерге көмөктөшүү үчүн байлыкты эңсөөбүз эң туура. Байлыктын мааниси ушундай болушу керек. Үй бүлөнү курсак, баары үйлөнүп, турмушка чыгып жаткан үчүн же ошол нерсе мода болгон үчүн эмес, эки түгөй бири-бирин мамур-жумур болуп түшүнүп, Аллах бизден ыраазы боло тургандай уул кыздарды тарбиялап, аларга мээрим, сүйүү берип, чоңойтуп өстүргүдөй максатты көздөө керек. Бир чоң кызматка, мансапка барууда. Мы хотим стремиться к карьере не для того, чтобы быть просто... Же бир карьера кылууда элге төбөм көрүнсүн, таанылсын деген тар максатты көздөбөй, коомго пайдалуу болоюн. Аллах менден ыраазы болгудай иштерди кылайын. Ишимди чебердик менен профессионалдуу түрдө ийнине жеткире аткарайын деген мүдө болууга тийиш. Инсандын жан дүйнөсүндөгү тынчтыктын болушу өтө бир кылдаат процесс. Анткени кээ бир адамдар болот, эч бир түпкү бир максаты жок эле байлыкка, мүлккө жетерин жетип алышат дагы өздөрүн бактысыз сезишет. Айрым бир адамдар бар, тар бир батирде жашайт, бир бөлмөлүү. Жупуну бир жумушу бар, күндө барып келген. Күнүгө бирдемеге умтулуп, өзүн өзү өстүрүп, энергия десе энергиясы, оптимизм десе оптимизми бар. Эмне үчүн? Анткени Кудайга бекем күчтүү ишеними бар. Аллахтын жаратып койгонуна, бергенине ыраазы болуп бактылуу жашайт. Бактылуулук деген бир узактагы нерсе эмес. Бактылуулук биздин өмүрдү такай коштоп жүрүүчү нерсе түшүнгөнгө. Келечекте бактылуу болом деп күтүп жүрө бербей, ар бир көз ирмемде, аракетибизде ушул азыркы мүнөттө, азыркы секундда бактылуу боло алабыз. Бакыт деген бул сезүү, канааттануу. Ким бирөөлөр кичине бир минималдуу нерсеге, аз эле нерсеге аябай бактылуу болушу мүмкүн.
Кай бирөөлөр миллиондору, миллиарддары бар туруп өзүн бактысыз сезиши ыктымал. Демек, ички дүйнөдөгү тынчтык, бактылуулук деген биздин канчалык деңгээлде Аллахка ишенүүбүздө, жашоонун маанисин туура түшүнө билүүбүздө. В нашей вере, в нашем понимании смысла жизни. Урматтуу туугандар, бул видео интернет аламында канча убакыт турбасын, аны канчалаган адамдар көргөн сайын ушул видеонун чыгышына себеп болгон, аны каржылагандар үзгүлтүксүз соопко ээ болушат. Биздин YouTube каналдын жамааты өзүбүздүн катталуучуларыбызга Аллахтын динин ушинтип кыргызчага которуп элге жеткизген сооптуу иштерге бирге катышууга чакырып, садака жарыяларды чогуу жасашууга үндөйт. Бул сыяктуу видеолордон түшкөн каржы башка тилдерден көз майды коротуп которгон, аны аудиолоштуруп окуган, видеолоштуруп иреттештирип мээнеттенген жамааттын иши үчүн ыйгарылат. Аллах кимге кааласа соопту көбөйтүп берет. Чындыгында Аллах баарын камтуучу, билүүчү.